Достор, саламатсызбы, урматтуу Григорий Ашырбекович. Кош келипсиздер. Стелланын ачылышы деп атабыз. Бул идея мага 3 жыл башта келген болчу. Бүгүнкү күнгө насип эткен экен. Стелланы куруу менен мен бир гана нерсени тастыктагым келди. Эгер биримдикте, ынтымакта аракет кылсак, баардык нерсени аткара алабыз. Бул нерсеге жалпы Карагулжанын тургундары жардам беришти. Жалпы чыгым 70 миңден бир аз ашты. 70 миң деп эсептелет. Анда азыр биринчи ачайлы анан сөздү кылбайбыз. Rayonluk Memleketlik Administrasyanın Başçısı Hakim Dikanlık Primberdi Aşırbekovичке. Ben bunu proyektin yıllarına alıp gelgenlere bizge ayvay jakkan. Sebebi özünür jakşı bilesizler Karagulca'da. Yani kişineke öte çoğun seyil bağıtlarımız yok. Şolayan 2 yıl murun şul bağıtlaştığını jakşı bilesizler. Arangi belki çoğun seyil bağımız bolsa көп жылға пайдалануға аренда алған бойынша жашылар ішке кірмеді. Ана мұның жашысыны мен эми көп эле шаарларга бардым. Жаштарды жакшы көргөн бир жер болот экен. Ошол жерге жаштар өзүнүн белгисин коюп алып, ошону анан айтпаса деле, кайда жаштардын жакшы көргөн чогула турган жери кайсы десе, ушу Стелла деп ушундай бир жер. Мен сиз Алматыга барсам, Алматыда ушундай экен. Анан аябай жарыктандыруу азыркы учурдун заманбап жарыктандыруучу бүт эффекттерди берип, анан ушу жаштар баягы сейил паркына келип, эс алышып, ошол жерге сүрөткө түшүп, жакшы ойлорду айтып, жакшы пикирлерди айтып, таанышышып, ошол жакшы сезимдерин козгошуп деген кыскасы жакшы бир белги. Бүгүн ушуну ачып отурасыңар, ушуну куттуктаймын. Bizim şu Respublikamızda 2 yıldan beri prezidentimiz aymaklarda ötürü жылы деп жарыяланганына байланыштуу көптөгөн жакшы иштер болуп атат. Айрыкча мына спорт залдардын курулушу боюнча мен ачык айтсам болот. Мына бардык жерде спорт залдар, мектептер, комплекстер, бала бакчалар курулуп атат. Мына азыр эле мына бир топ жакшы нерселер ачып келди. Мына көчөлөрдүн жарыктандырышы боюнча тротуарлардын ичине оңдоп, шарт жуук багытында, көчөлөрдү асфальттоо багытында, көпүрөлөрдү салуу багытында жана башка анан эң негизги үйлөрдү салуу. Азыр 10 үй салынып атат, маалыматчылар жаштар билесиздер. Мына былтыр 20 жыл мурун ушу Карагулжанын бүтүрүүчүлөр баштаган. 20 жыл мурун өзүнүн классташына үй салып берип баштады. Быйыл районумуздун коомчулугу ушул ишти колдоп 10 жерде үй салынып пайдаланууга берилип атат. Жарымдан көп пайдаланууга берилип, калгандарын кийин беребиз. Ошон үчүн мына биздин президентибиз урматтуу Сооронбай Башаровичтин жарлыгына ылайык бир топ жакшы иштер болуп атат. Ошон үчүн мына ошо мен Карагулжа деп анан азыр уктуңар мунун жарыктандырышы калдып атат, туурабы? Мунун жарыктандырышына дагы ошол өзүлөрүнүн баягы проект боюнча, өзүнүн долбоор боюнча жакшы жарыктандырууну коюп, ушул жерге мүмкүн болушунча ушу жаштардын жолугуша турган, жакшы ушул жерде өзүнүн жакшы пикирлерин айтыша турган, ошол жакшыларын жакшы көргөн жер. Эми Кудай кааласа башка иштерди да колго алабыз. Анан ушуга кол кабыш болгон. Карагулжа сени колдогон, туура? Мырларды колдогон болуп, бүт мектептер колдошот. Азыр Россиядан бери Зонапулду деген жакшы пикирин айтса, өзү кубанат экенсиз. Жакшы идеяны колдогондо жакшы экен. Ошон үчүн шуну эмилге көтөргөн ушу биздин жаштарга чоң рахмат. Шулардын ден соолугу жакшы болсун. Келечектери кең болсун. Ыкмалдары бийик ала тоо менен тең болсун дейбиз. Жакшы максаттары, аруу тилектери, алда койгон жакшы максаттары ылайык турмушка ашсын. Дайым жаштардын бара турган жакшы жерлери көп болсун. Мисалы үчүн жакшылык болсун. Анан эми дагы мына
жаныңызда турган спорт зал ачылды эле. Бер жагына дагы эмне фитнес клуб салам деп дагы иш болуп атат. Азыркы эле күндө эки жерде мини жабык түрдөгү мини футбол салынды. Жабык түрдө. Анан башка дагы 3 мына спорт аянтчасын ачтык. Ал эми Чалма айыл өкмөтүндө демөөрчүлөрдүн жардамы менен 2 спорт зал быйыл кызып ишке берилди. Ал иш мамлекеттик бюджеттен 1 сомдо каратылбай ушундай иштер болот. Ошон үчүн дайым жакшылыктарда силер менен жолугушат. Мына спорт боюнча дагы мына өзүң айтып атасың туура. Мына 3 мектептин ортосунда ынтымакчылык, жакшынакай беттешүүлөр уюштуруп атабыз. Шуну дагы колдойбуз биз. Ошон үчүн дайым жаштардын бара турган жери көп болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу Темир Ашырбекович. Биринчиден ушул стеланын ачылышы менен баарыңыздарды куттайбыз. Мына биринчи ыраазычылык ушу Мирлан инибизге ушу башында туруп ушунун идеясы менен аны колдогон ушу районубуздун администрациянын башчысы Пирмашев сизге чоң рахмат. Аны колдогон бүт жалпы ушу биздин Кара Кожо элинин тургундарына рахмат айтабыз. Анан бул биздин дагы аз да болсо ушул биз дагы Кара Кожо центринде 3 мектептен ушул жаштарды ынтымактыкка чакырып, ошону Кара Кожо биримдиги деп уюштуруп 15 күндө ушул футбол боюнча турнир өтүп турат. Бул деген нерсе биз бирибизде ар ким ар жерде жүрөт, ошол жерде ынтымак болойлу, шаарда жүрөт, Россияда жүрөт, бирибизге жашты, чоңнөбөй ар дайым ынтымакка чакырып, кийинкилерге үлгү болсун деп ушул биздин салымыбыз жалпы ушу Кара Кожо биримдик уюмунун атынан аз да салымыбызды коштук. Мындай ынтымакчылык боло берсин. Биз дагы жаңы уюшмаган уюм болуп атабыз. Эми мүмкүн болушунча келечекте дагы Кара Кожонун ушундай өнүп өсүшүнө, ушундай жакшы нерселерге салымыбызды кошобуз деп айта алабыз. Ушу жалпы Кара Кожо биримдик уюмунун атынан биз сиздерди дагы куттуктайбыз. Ушундай Кара Кожо жеринде жакшы нерселер ачыла берсин. Мамлекетибиз өнүгө берсин. Ушу Кыргызстандын келечеги кең болсун. Чоң рахмат. Мына болот деле биздин Кара Кожонун мыкты ишкер жаштар болот турат. Мына жакынкы күндөрү 100 кыз келинге тегүү секин пайдалана берди да. Ушундай эми ошол жерде көбүнчө жанагынын эмелер эмес, жаш кыз келиндер иштеп атат. Ошон үчүн ушулдан пайдаланып силердин көзүңөрчө мен тааныштырып коеюн. Абдыкадыр Болот деген биздин мына Карагөздүк жаш ишкер жигит мына районубуздун борборуна 100 кыз келинге жумуш орун түзүп, тегүү секин пайдаланууга берди. Мына 10 миң болду, 10 миң болуп азыр иштеп атат. Ошон үчүн сен мына жаштардын жакшы демилгеси болуп, ушундай бир белги коюп, белгиден бул эми белги. Ушул жерге келип жакшы максат тилектери ишке ашсын деп ушу чоң белги болуп атат. Ошо бирок сен да каалай айтып коет. Ишкерлердин атынан мына жакшы биримдикти айтты жана спорт боюнча. Ассаламу алейкум, Кара Кожолук элдерим. Мына бүгүн Миландын демилгеси менен ушундай бир жакшы нерсе районубузда жакшы ачылып атыптыр. Илгери баягы союз мезгилинде биз родинаны сүйөм, ата мекенди сүйөм деп бизде инициатива көтөрүп айла мектептерде окутчу эле. Кийин анан Кыргызстанды сүйөм деп ушундай белгилер коюлуп атат. Ошолордун катарында бүгүн Кара Кожону сүйөм деп ушул белги ушундай да. Мен түшүнүгүм боюнча мен Кара Кожону сүйөм деген. Ушул жакшы нерсе экен. Ушул районубузду сүйөлү, районубузга жакшы иштерди жасайлы, кызмат кылайлы районубуз үчүн. Ар бирибиз элибиз ушул райондорубузду айылдарды көтөрсөк эле мамлекетке жардам болот да, мамлекет көтөрүлөт. Мындан кийин дагы бул Миланда турап, мен айылымды сүйөм. Баягы туулган жерим топурак алтын дейт го. Мен айылымды сүйөм деп да ушундай белгилерди койсо жакшы болот. Ошон үчүн бүгүн баардык элибизде ушул аманчылык болсун, ушундай жакшы иштер ачыла берсин. Көрүп атабыз мына администрациянын жетекчилиги алдында көптөгөн иштер болуп атат. Бул ушул баардык нерсенин биз эң чоң баштоочусу ушу президентибиздин баягы аймактарды өнүктүрүү жылы дегенин пайдасы болуп атат деп ушул жыйынтыктар, жетишкендиктер. Баардыгыңыздарга чоң рахмат, Миланга өзгөчө чоң рахмат. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата Кара Кожо районунун Сейил эс алуу багындагы Мен Кара Кожону сүйөм аталышындагы стеланын курулушуна зор салым кошкондугу үчүн Абдыкадыр Болотбек агабыз сыйланат.
ушундай эле мактоо баракчасы менен өзгөчө белгилеп кетким келди. Инициатива көтөрүп чыкканда эң биринчи менен кабарлашып, эң биринчи колдоо көрсөткөн Аржиматов Самарбек агабызга. Самарбек агабыз өзү Бишкекте, аны мындай кылсак окшойт. Данияр ага, сиз өзүңүз жеткирип бар. Эми курулуштун башталышында ар бир нерсенин фундаменти бекем болсун дегенде, биз фундамент куруп атканда ынтымактуусунда өзү курулуш жүргүзүп аткан ошого кошкон салымы үчүн Дөлдөев ынтымак сыйланат. Эми курулуштун башынан этегине чейин мындайча айтканда уста Жусупов Тынчтыкбек акабыз. Ошондой эле мактоо баракчасы менен эми катарына кете берейин, издеп отурбай. Силенбаев Уларбек. Ушу стеланы краскалаган Данияр уулу Бектурсун. Өзгөчө белгилеш керек. Кече кар жаап атканда аябай кыйын болду краскалаш. Бирок аягына чыктык. Рахмат. Дагы кече эртеден кечке жүрүп үшүгөнүнө карабай жардам берген Мадалиев эстебес. Bunu da özgürce belirleştirerek. Alan Abdokur Bakbiyek agabız sıylanat. Bizge çet jaktan көп adamlar жардам кылды. Москвадагы Каракулжа коомунун төрагасы Абдибалиев Нурали сыйланат. Анан стелланы краскасына жардам бергендиги үчүн Баданов Амангелди сыйланат. Анан күнү түнү жардам берип чогуу жүргөн Сулайманов Нуртемир келсең өз калыбысы менен келип жардам берип бардык нерсеге анан дагы өзгөчө белгилеш керек. Зор салым кошкондугу үчүн Эргеш Осмонов атындагы орто мектебинин 2013-жылы бүтүргөн балдары сыйланат. Бул балдарга да чоң рахмат. Эми Каракулжа биримдиги уюму жалпы. Бирок сиз алып коюңуз. Анан ошондой эле бизде ош тарапта Каракулжа биримдиги деп ойносок, Бишкекте да биздин каракулжалык тургундар, агаларыбыз, инилерибиз, досторубуз Каракулжа ынтымагы деп уюштурушат. Анан биз айткан болчук. Күнү келген убакта Каракулжа биримдиги менен Каракулжа ынтымагы жолугуп беттеш өткөзөбүз деп. Каракулжа ынтымагына да зор салым кошкондугу үчүн мактоо баракчасы. Арет, сен алып койсоң. Assalamu alaikum. Каракулжа тургундары, жердештерим. Бүгүнкү мен Каракулжанын сүйөм аталышындагы
Стелланын ачылышына келип отурган коноктор, биринчиден ушул ойду ойлоп ишке ашырып отурган ушул биздин досубуз Мирланга чоң ыраазычылык билдиребиз. Баштан баштап эле жаны тынган жок ушул баланын, чынын айткандачы. Мирландын ишинде ар дайым ийгиликтер болсун, ден соолугу чың болсун. Анан бул сыйлоо баракчасын Кудай кааласа жаңы жылга туштайбыз. Кара Кулжа ынтымагы менен Кара Кулжа биримдигинин ортосундагы жолдоштук беттеш өткөрөбүз. Кудай кааласа ошондо тапшырабыз. Анан күнүгө иш жүрүп жатканда кабар алган адам да аябай жылуу учурайт экен да. Кандай болду, эмне маселе болуп атат деп көбү кайрылышты. Анан ошолорду бир өзгөчө белгилеп коеюн. Кара Кулжа биримдиги уюмунун 1984-жылкы жигиттери аябай тез кабар алып сурап турушту. Ошондой эле мактоо баракчасы менен Токтобердиев Замирбек сыйланат. Assalamu alaikum бүгүнкү стелланын катышуучулары. Албетте мекени сүйүү айылдан башталып коет. Мирлан досубуз ушундай жакшы идея кылып, мына стелланы баштап, бүгүн ачылуу аземи болуп жатат. Менимче бул Кара Кулжа элдери үчүн чоң жакшы нерсе. Биздин башыбыз айткандай, жаштардын эң жоголушуп, сүрөткө түшүп, каерден жолугуша турган жери мен ойлойм ушул жерде болуп калат. Мирлан, рахмат досум, ушу элдин кызматында болуп, дагы идеялар болсо кошуп, дагы неме кылып жүрө бер, колдоп жүрө бер. Рахмат чоң. Дагы бир мактоо баракча калды. Мына баарыбыздын башыбызды бириктирип, 80-жылкыдан баштап 97-жылкы поколенияларды кошуп, Кара Кулжа биримдиги уюму деп уюштуруп, топ өткөзүп, ынтымакка чакырган Кара Кулжа биримдиги уюмунун төрагасы Кадырбердиев Данияр агабызга. Экенди сүйүү, ичим экенди сүйүү деп жакшы демилге көтөрүп, стелланы тартуулап отурасыңар. Силердин үйлөрүңөрдө тынччылык болсун, эсолук болсун, ачыгың менен аман эсен бол. Бул менен биздин экенди сүйүүнү биздин жаштарыбызга, келечектерге Кыргызстаныбызды сүйүүнү көргөзүп, таңазалап тартуулаганыңар үчүн дагы бир жолу рахмат. Элибизде тынччылык болсун, мындай жаштардын демилгеси дагы көбөйө берсин, будан дагы чоң иштер аткарылсын. Болотбек дагы келип отурат. Болотбектин дагы быйыл жакшы иш ордуларын түзүп, биздин айылыбызга, биздин Кара Кулжага кыз келиндерибизге жумуш орду менен камсыз кылып берди. Болотбек, сен дагы ишиң илгери боло берсин. Ошо биздин кыздарыбыз, келиндерибиз алыска кетпей эле ушул жерден үй бүлөсүн багып, жакшы отурташып, жашаганга салым коштуң. Дагы чоң пландарың бар, сен дагы иштериң илгери болсун. Элибизде тынччылык болсун. Ушундай жакшы иштер көп болсун биздин айылда, биздин райондо. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, жакшылыктар болсун. Рахмат. Бул жерде 2-3 адамдын аты аталбады. Мени эң кубандырганы Людмила Улянкина деген эжебиз 90-жылдары жашап кеткен экен. Бирок азыр Россиянын бир шаарында интернеттен көрүп чай ичип койгула деп бир аз жардам берген. Ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Анан дагы Россияда иштеп жүргөн аттарын айтпай коюшту. Бир аз жардам беришти.
ошо инилерибизге да чоң рахмат. Иштерине ийгилик. Анан бул жерде бүгүн кызмат кылып аткан Талгат иниме да чоң рахмат. Өз каалоосу менен келип, менен ушул кошумча болсун деп музыкасын коюп берип отурат. Ооба, келиңиздер эми жалпы бир сүрөткө түшөлү эстеликке. Саламатсыздарбы, жалпы эле Каракулжан тургундары. Сиздерди биринчиден ушу бүгүнкү бизде ушу стеланын ачылышы менен жалпыңыздарды куттуктайм. Бүгүн бизде абдан сонун иш. Мирлан агабыздын жасаган иштери ошол стелага баш болуп, стеланы уюштуруп, ушундай баш көз болуп, ушу стеланын аягына чейин чыккан Мирлан агабызга терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпыңыздарды ошол стеланын ачылышы менен куттуктайм. Ушу жаштарга үлгү боло турган инсандардын бири деп айта алам, Кудай кааласа. Мирлан агабыздын алдыда ойлогон максаттарына ийгилик. Ушу стеланын ачылышына салым кошкон жалпы эле инсандарга Алла ыраазы болсун. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу Мирлан агамдын алдында койгон максаттарына дагы бир жолу ийгилик каалайбыз. Дагы бир жолу Каракулжа элин ушу стеланын ачылышы менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Албетте, мекенисүү айылдан башталат демекчи. Бүгүн мынау Мирлан Муратович баштаган иш аягына чыгып, Каракулжаны мен Каракулжаны сүйөм деген стеланын ачылышы болуп жатат. Мирлан досубуз буга көп эмгек кылды, көп убакыттарын коротtu, көп каражат коротtu. Ошондой эле Каракулжа элинин тургундары кошумча кылды. Мирлан Муратовичка чоң ийгиликтерди каалайбыз. Аман болсун, асман ачык болсун. Ушундай бир идеяларды дагы колдоп, жаштардын арасына чыгарып жиберишибиз чын жүрөктөн тилектешпиз.